Жашы 50-гө таяп калган бул жаран адамдын иммундук жетишсиздигин синдрому ВИЧ-СПИД илдетин жугузуп алган. Ал бизге анонимдүүлүктү сактоо макулдугу менен маалымат берди. 10 жыл мурун чет өлкөдө миграцияда жүрүп келгенден кийин жумушка орношуу максатында канынан анализ тапшырган учурда оорусу аныкталган. Мен 10 жыл мурун Россияга барып, ошол жакта иштеп кайра келгенмин. Келип, анан бул жерде жумушка орношоюн деп ушул документтерди турлап, анан ушул кандан анализ тапшырыш керек экен, ВИЧ гепатитке анализ тапшырыш керек экен деген талаптар болгондон кийин ушул талаптарды аткарып кандан анализ тапшырган учурунда ушул ВИЧ илдетин жугузуп алган боюнча ошо менин канымда вирус бар экени аныкталып, анан мага дарыгерлер айтканда ошондо билгенмин да мен ушул оору менен ооруганымды. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда ВИЧ илдетин жугузуп алгандардын саны 380ден ашты. Тилекке каршы алардын ичинен 85 адам каза болгон. Азыркы учурда Баткен облусу боюнча ВИЧ инфекциясын жугузуп алгандардын саны жалпысынан 381 түзөт. Булардын арасындагы көпчүлүк бөлүгү мына Кадамжай шаары, Кадамжай району, Кызылкая шаарларында 129 оору, калган район шаарларда дагы бар, аз санда. Анан эми ошол оору жугузуп алгандардын арасында ошол каза болгондор дагы бар. Бул оорулар жугузуп алгандардын арасында ошо 381ден 85и каза болгондор. ВИЧ-СПИД оорусу кан жана сактанбаган жыныстык мамиле аркылуу жугат. Бул ооруга көбүнчө баңгизат колдонгондор дуушар болуп, энеден балага жуккан учурлар да бар. Бакы баңгизаттарды ийне аркылуу колдонулуучу 35% ийне аркылуу жугузса ВИЧ илдетини, ал эми 17-18 баладан бул энесинен, оорулуу энеден жугузуп алган балдарды кездештирсе болот. Бул вирус адамдын иммундук системасын алсыратып, организмди ар кандай ооруларга туруштук берүүсүн начарлатат. ВИЧ күчөгөндө СПИД абалына өтүп, олуттуу ооруларга алып келет. Ага каршы дары бар, бирок айыктырбайт, бирок өмүрдү узартат. Бул жерге келип ВИЧ инфекциясын жугузуп алгандыгы аныкталгандан кийин бул жерге кайрылып бардык дарылар берилет, анализдер тапшырып, каттоодо алынат. Каттоого алынгандан кийин утур өзү убактысы бар, ошол убактысы менен келип дарыларын алып, үйүндө такай өзүгө камкор дарыларын ичип жүрсө, бул жерде бул вирус оору күчөп кетпейт. Бул оору менен дагы көпкө жашап жүргөндөр бар, 60-70 жашка чейин жашап жүргөндөр учурда бар. 10 жылдан бери ВИЧ илдети менен жашаган биздин каарман вирусту жугузуп алганын билгенде депрессияга түшүп, чөгүп кеткен. Бирок дарыгерлердин кеп кеңеши жана үй бүлөсүнүн колдоосу менен бүгүн жашоосу кадимкидей уланууда. Мен мындай психикалык жактан өзүмдү өтө начар сезип, көңүлүм чөгүп, жашоого болгон үмүтүм үзүлгөндөй болуп калды. Бирок дарыгерлер мага кеп кеңештерин берип, моралдык жактан колдоп, ошол бул ооруну жеңсе болот, айыкпыз деп айтылганы менен дары дармектерди өз мезгилинде алып ичип колдонуп турса, жашаса болот экенин айткандан кийин мен ушул дарыгерлердин айтканын кылып, ошол бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, ден соолугум жаман эмес, дары дармектерди өз мезгилинде ичем, дарыгерлердин көзөмөлүндө дайыма көзөмөлдөн өтүп турам, жашоом жакшы, тууган уругум, үй бүлөм түшүнөт баары. Ошолордун колдоосу менен бүгүнкү күндө жашоом уланып атат. Белгилеп өтсөк, ВИЧ илдетин жугузуп алгандарга мамлекеттин жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен акысыз дары дармектер берилет. Ошондой эле декабрь айында ВИЧ-СПИД илдетине каршы күрөшүү күнү белгиленип, оорунун алдын алуу боюнча маалыматтык акциялар өтөт.